Saparda bolup biröөнүn үйүндө түнөp гусул важип болуп калганды эмне кылыш керек? Таямым кылса болобу, үй ээси күмөнсүрөп калбаш үчүн. Муну жазган адам бул Мәжмәил Максут окуган адам. Мукташар окуган, анан нарагын жетпей калган, бирок Мәжмәил Максут окуган түрки сабаты молла. Ошо мошону окуган бекен, окуган бекен, чуга кажы биле, ал окуган мо, жатта берген. Жоон билесиң өзүң сен. Бирөөнүн үйүнө барсаң, аялы менен кызы болсо түндө гусул болуп калсаң, эртең менен гусул алсаң, ниет бала болуп дуктап атам түндө чыгып бир нерсе кылып койду, же эмне кылды, жаман күмөндөнбөсүн деп, таям кылып намаз окусаң болот, кийин үйүңө гусул алып аласың деген маселе бар да. Эми мына Тажикстанда кыргыздарда бар, бир нерсе айта берет, эме деп сурайт да, эме деп сурайт. Алегидай тоог өлүп калса, ичинен сойсоң тукум чыкса, ошол тукум халалбы, харамбы деп сурай берет. Телефондон сурайт. Единиса менен 50 сом кетирет, сураганы 3,5 сомдук бир чала порода тооктун тукуму. Мен айттым, тукумду ыргытып бер дагы дедим, телефон топтор суразы. Ошо сөз бошо эми. Аны жесе болот, фатавасы радиода келет, болот, келет. Ошону окуп алган, анан ошону айтып, ошо канчалык молда. Ушинтип сураган бул 200-дүүлүк. Ал туура эмес, уят ошол нерсе. А билбегенди сура, неге ошентип өзүң билип алган нерсени тарзаңа сала бересиң. Азыр ошону билбейм деп айтсаң, бул билбейт экен деп туруп кетип каласың. Мен сага күтө элек деле, даже мурдуңду баспай эле. Айтсаң, кичине билет окшойт деп ойлоп. Туугандар, кел эле, кичине көтөрүлө эле, өйдөрөөк чыгайлы биракка бир.